Ден соолук сакчылары ак халатчандар. Анын ичинде айымдардын ден соолугуна кам көрүп, түйүлдүк пайда болуп, төрөлгөнгө чейинки жоопкерчиликти өз мойнуна алып, көзөмөлдөгөн биздин дарыгерлерибиз бар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул гинекологдор тууралуу кеп кылмакчыбыз. Каарманыбыз болсо 16 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келген Аида Азиреткуловна болмокчу. Саламатсызбы. Баңгыңыздар менен. Байрамыңыз менен. Айдеже, бүгүнкү көрсөтүүбүз сиз тууралуу болмокчу. Анда эмесе ошол телекөрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз. Мен ушул үй бүлөлүк 9-чу үй бүлөлүк дарыгер борборунда акушер-гинеколог болуп эмгектенем. Эмгек стажым 17 жылды түзөт. Өзүм медициналык академияны 2002 жылы бүткөм. Андан кийин кичине перерыв болуп калды үй бүлөлүк шартыма байланыштуу. Бул жерде эмгектенгениме ушу 16 жыл болду. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда мен кош бойлуу аялдарды карайм, акушер-гинеколог болуп эмгектенип, ошо төрөткө чейинки мезгилге чейин кош бойлуу аялдарды. Жаш кезиңизден, кичинекейиңизден кайсы кесиптин деп кыялдан чыкканыңыз? Мен өзү кичинекей кезимден эле ушу врачтык кесипти, дарыгерлик кесипке ээ болгум келчү да. Бул кесипке эмне түрткү болду? Мен ошол өзүмдүн атам врач болуп иштейт, дарыгер болуп. Ошол атамдын жумушуна кичинекей кезимде көп барчумун. Анан барганда аябай мындай мага ушул дарыгерлик кесип аябай ошол кесипке кызыкчумун да. Атамдын жумушуна кызыгып, анан ошол жерде ак халаттанырга, ак халатчан айымдарга, ошо ак халатчан дарыгерлерге суктанып карап, мен деле ушундай дарыгер болсом экен, элдин керегине жарасам экен деп ошентип ниет кылчумун. Кудайга шүгүр, ошол ниетиме жеттим. Азыр дарыгер болуп эмгектенип жүрөм. Бул кесипти аябай сүйгөн үчүн ушул кесипти тандап алгам да. Бул кесип мага аябай жагат. Ушул аялдар менен аялдарды ошо төрөткө чейинки даярдоо, ушул баары эми түйшүгү бул биздики новостройка болгон үчүн, баягы жаңы конуш болгон үчүн жаш үй бүлөлүү аялдар көп, анан миграция дагы күч алган. Ушул миграциянын себебиненби учетко алабыз аялдарды. Бирок көбүнчө түйшүк деп мен ошону может эсептейм. Кээ бирде аялдар турат дагы ошо ойдон келбей калышат. Анан үйүнө издеп барсаң, үйүндө жок болуп чыгат, башка жака кетип калган болот. Же кээ бирде телефонун албайт, ошентип баягы ортодо аял мындай без наблюдения калбасын деп аябай эме кыласың да, переживать этесиң, ошону издейбиз, эме кылып, ошол түйшүк болушу мүмкүн. Аялдар көп бизде бул новостройкада. Анан кээ бир аялдар мындай 1 жылда 2 жолу төрөгөн аялдар, планирование семьи кичине страдать этет да, бул новостройка болгон үчүнчү. Ошо анан кызыктуу жактары эми ушул эми өзүм кесибимде сүйгөн үчүн, кызыккан мындай эме болгон үчүн кызыгам да, жакшы көргөн үчүн кызыктуу. Эгерде кайрадан сизге бир тандоо келип калса да, ошол башка кесип, кайсы кесипти тандайт элеңиз? Же болбосо кээде ушундай жумушуңузду таштап коюп, ушундай ойлор болгонбу? Ушундай ар бир кесипте эле болот, бирок мен эч качан таштайм деп ойлогон эмесмин. Кайрадан башка тандоо, кайсы кесипти тандайсыз десеңер деле мен баары бир ушул эле кесипти тандамакмын. Кичинекейимден өзүмдүн эмем болчу, мечтам болчу. Башка кесиптин ээсинде мен элестете албайм өзүмдөчү. Аида Азиреткуловна менен бул КСВда бир 10-15 жылдан бери уже бирге иштеп калдык. Ал аябай татынакай, өз кесибин сүйгөн, кесиптештерин урматтаган алтын кызыбыз десем болот. Үй бүлөдө дагы аябай сүйүктүү эне, боорукер эне десем болот.
Айда кызыбыз өзүнүн билимин жогорулатып ушу элге кызмат кылайын деп 7 жылдан бери как жакшы УЗИС врач катары да элге кызматын көрсөтүп келет. Ооруларыбызга бир жагы удобный да, шаардын УЗИлерине барып кыйналышпайт. Бул жерде жакын дегендей. Кудайга шүгүр 5 балам бар, өзүм 3 кыз, 2 уулум бар. Ошол балдарды тарбиялап, үй бүлө менен эң негизгиси ушу аялдар үчүн жумуш менен үй бүлөнү бирдей алып кетүү кандай? Жумуш менен үй бүлөнү бул аял киши үчүн эме да, бирдей алып кетиш керек деп ойлойм да. Жумушту дагы, үй бүлөнү дагы. Аял эне, аял сүйүктүү жар дейт го. Мен мисалга ошо 5 балама үйдө сүйүктүү эне болом. Сүйүктүү жар болобуз, жумушта болсо өзүбүздүн кесипкөй мындай эмебиз да, дарыгербиз, адис болобуз. Ошон үчүн аял кишинин жаратылышы ушундай экен, бүт жакка жетишип, үйгө дагы, жумушка дагы жетишкенге аракет кылабыз да. Эми аял киши баягы үйдүн эме коломтон очогу деп коебу, ошол очокту өчүрбөй алып кетишибиз керек да аял киши. Аида Азыраткуловна 16 жылдан бери бизде иштейт. Мен келгениме 9 жыл болду. Аида эже менен иштешкениме өтө өзүнүн ишин жакшы билген, мыкты дарыгерлердин бири. Аида Азыраткуловна простая, добрая, душевная, жакшы эже. Биз өтө сыйлайбыз. Биз үлгү туткан дарыгерлердин бири. 16 жыл ичинде сиз үчүн өтө мисалы таң калыштуу же болбосо кызыктуу жумушта? Албетте болот да, таң калыштуу, кызыктуу учурлар аябай көп болот негизи биздечи. Бул эми турмуш, анан жумуш. Бир пациентиме эме жазып бергем да, дары жазып бергем, лечение. Ал негизи местно вагинально колдонуш керек свечаларды. Бирок бир жумадан кийин кайра мага келип атат, Аида Азыраткуловна, что-то бул мага жардам бербей атат деп. Анан эмне үчүн жардам бербей атат? Кечинде салып атасыңбы, кечинде жатарда десем, аны эмне салыш керек беле? Мен аны ичип жүрбөйүнбү? Аябай ачуу дары го. Ошо ичип жүрбөйүнбү деп анан ошентип ошол эмелерден күлүп калганбыз да. Кээ бир аялдар ошо инструкциясын эмелерин окуй, негизи жакшы эле түшүндүргөндөй болобуз, анан сыртка чыккандан кийин унутуп калышат окшойт да. Анан аны ичиш керек беле, аябай ачуу экен го деп анан кеткен. Ошондой кызыктуу учурлар көп болот. Андан башка дагы окуялар көп эле эми. Гинеколог катары да биздин өсүп келаткан жаш кыздарыбыз да негизи эле айымдарга, өзүнүн мисалы аялдардын ден соолугуна кам көрүү үчүн жаштайынан баштап кандай кеңештерди айтат элеңиз? Ооба. Биз негизи ар бир келген пациентке ушундай беседа жүргүзүшүбүз керек, жүргүзүп да келебиз. Мисалга кош бойлуу, бизде эми в основном кош бойлуу аялдар да, кош бойлуу аялдарга айтып кетмекчимин, биринчиден убагында учетко туруу. И биринчи очередь планирование семьи, пландаштырыш керек баланычы. Андан кийин ошо бойго болгондон кийин убагында учетко туруп, убагында врачтын көзөмөлүндө болуп, анализдерди убагында тапшырып, скринингтерден өтүп, жакшы тамактанып, правильное питание деген бар. Витаминдүү тамактарды пайдалануу керек. Убагында ошол витаминдерди ичиш керек, таза абада көбүрөөк сейилдеш керек. Анан стрессовый ситуациялардан алыс болуш керек. Анткени могу стресс, переживание дагы балага терс таасирин тийгизет да. Аялдарыбызда болсо убагында көрүнүп турган жакшы, бир жылда бир гинекологдун көзөмөлүнөн өтүп туруш керек. Анткени азыр залалдуу шишик оорулары бизде Кыргызстан боюнча алдыңкы орунду ээлейт да. Эмчек безинин залалдуу шишиги жана
жатын моюнчасынын залалдуу шишиги биринчи алдыңкы орундарда турат. Ошон үчүн врачтын көзөмөлүнөн 1 жылда бир өтүп турса, ошол ооруларды алдын алат да. Скринингтерди өтүп, анализдер тапшырып, мазок, цитология дегендерди тапшырып турса, алдын алат. Ар бир аял өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Өспүрүм кыздарга айта турган кеңешим, өспүрүм кыздар азыр арыктайбыз деп эле диетага отура атышпайбы? Ошол дагы туура эмес да. Ал диетага отурганда жана репродуктивный функциясы бузулат. Кыздынчы айыз менструальный циклы бузулат. Ошондон тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн правильное питание кыздарга дагы туура тамактануу керек. Жанагы баңгизат колдонбош керек. Тамеки тартпаш керек. Ошо өспүрүм кыздарга айтып кете турган бир эмем да. Алкогольдик ичимдиктерди ичпеш керек. Ошолордун баары ден соолукка терс таасир. И самое главное гигиена да. Өздүк гигиенаны таза сактап, ошо ата-энелерге дагы айта кетчү нерсем, вот өспүрүм кыздарга биз мына 22-жылдан бери бүт мектептерде жана календарь прививок деп коет. Ошол прививкалардын календарына кирген жанагы жатын моюнчасынын рагын профилактика алдын алууга вакцинация киргизилген да. Ошол вакцина башталганда биз көп школдорго лекция окудук. Ошол көп аялдар, ата-энелер сөзүнө түшүнүшкөн жок да, көптөр отказ беришти. Негизи ошол бизге берилген шанс да, бул кымбат вакцина. Ата-энелер өз немесине билип алса, муну шанс наоборот алыш керек ошол вакцинанычы. Ошол жанагы жатын моюнчасынын рагын алдын алуу үчүн. Өспүрүм кыздарда 11 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздар алса, ошол маалда эффективдүү болуп саналат экен да. Ошон үчүн ошол календарга киргизилген. Анара мен жазып берген кайсы дарыларды ичип атасыз азыр? Йодамаринди бир күндө 1 маалдан ичип атасыз, фолиевая кислота ичип атасыз, и кандын дарысын, ошолорду төрөгөнгө чейин ичесиз, төрөгөндөн кийин дагы 3 ай ичесиз. Азыр мен дагы кошумча витаминдерди жазып берем, ошолорду ичесиз. Урматтуу ушу биздин кыргыз элибиздин жалпы аялдары, апаларыбыз, энелерибиз, сиңдилерибиз, курбу курдаштарыбыз, эжелерибиз баардыгыңыздарды ушу 8-март эл аралык аялдар майрамы менен куттуктайбыз, жаз майрамыңар менен куттуктайбыз. Сиздерге аялдык бакыт каалайм. Эң негизгиси аялдык бакыт, энелик бакыт каалайм. Ар бир аял ушул наристе жытын жыттасын демекчимин да. Ошол бакыт үй бүлөдө ынтымак болсо, ушул ден соолук болсо, аял үчүн эң чоң бакыт. Балдар аман болсо, аял үчүн эң чоң бакыт деп ойлойм. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, эч качан оорубаңыздар. Майрамыңыздар кут болсун.